Assalamu алейкум, урматтуу мекенештер, кайрымдуу ажелер, достор. Бизде жакшы жаңылык. Элин барсын кайрым фондунун эмгекчил үй бүлө долбоорунун алкагында буюрса дагы бир үй бүлөнү жакшылыктан чыгаруу максатында, эмгекчиликке үйрөтүү максатында, балык бербей кайырмак берүү максатында мына буюрса Тилекеев Энис деген агабыздын үй бүлөсү биздин каттоодо турган. Буга чейин ар тараптуу колдоо алып келген. Буюрса бул жолкусу бул агаларыбыз дагы эмгекке үйрөтүү максатында жер үйлө шагына байланыштуу тоок чарбасын жандантып жана ушу менен бир аз дагы чарбаларын кеңейтүү максатында азыр 42 миң сом акча каражаты берилип жатат. Албетте биз бул агаларыбыздын жана үй бүлөсүнө ишеним көрсөтөбүз. Анткени 6 баласы бар, 6 баласын аздыр көптүр билимине, балдарынын жакшы билим алуусуна өзгөчө тытынып аракет кылып жүргөн үй бүлө. Биз ишенебиз бул тоок чарбасын дагы жакшы көбөйтүп, жакшы бир көрсөткүчкө жеткен болсо, биз дагы бул үй бүлөнүн дагы жашоо шартын жакшыртуу максатында 1-2 долбоорлорубузду айттык. Өзгөчө ушул долбоорду колдоп аткан ар бир кайрымдуу ага-эжелерге, досторго ыраазычылык билдиребиз. Бул каражат Ош шаарындагы биздин кайрымдуулук курулушчуларынан түшкөн каражаттын эсебинен каржыланып жатат. Ош шаарындагы биздин кайрымдуулук уруналарыбызга тыйында салган ар бир инсанга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздар келиңиздер, дагы кайрымдуулук маданиятын элибизге, журтубузга бирге жайайлы. Саламатсыздарбы? Биз Элиң барсыңбы кайрымдуулук фондуна каттоодо турганыбызга 3 жылдын жүзү болуп калды. 3 жылдын ичинде биз ар тараптуу жардамдарды алдык, көмүр алдык, продукта, кийим-кече берген адамдарга Аллахым ыраазы болсун. Азыркы учурда биз жер үйдө жашайбыз. Тоок чарба кылайын дедим эле, ошону колдоп Элиң барсыңбы кайрымдуулук фонду 42 миң сом акча каражатын бөлүп берди. Колдоо көрсөтүп жаткан ар бир беренчен инсандан Аллахым ыраазы болсун. Терең ыраазычылыгымды билдирем үй бүлөбүздүн атынан. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан.